Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен да ошо Кыргызстандын жараны катары коомчулукта акыркы күндөрдө резонанс жаратып аткан билдирүүлөр, кайрылуулар, Чоң Казат кыймылы Сыймык Жапыкеев агабыз жөнүндө бир учкай кеп салгым келип турат. Ашыкча көрбөстөр деп ойлойм. Биринчи Чоң Казат кыймылы. Чоң Казат Манаста билесиздер, бул тышкы душмандарга каршы болгон жортуул согуш мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн. Бүгүнкү Чоң Казат бул айла жоктун иши болуп турат. Бүгүнкү Чоң Казатта эки жагы бар. Бир жагы сүйүнүчтүү жагы, бир жагы өкүнүчтүү жагы. Сүйүнүчтүү жагы бул мына 30 жыл дегенде бирөөлөр пайда болду, кыргыздар пайда болду, бир кыймыл пайда болду. Ошо бизди жеп, тоноп, урдап келген бир топко, кыргыз сымалдуу адамдарга бир каршы чыккан, ачык айтып, бетке айтып чыккан ушу агаларыбыз пайда болду. Бүтүндөй кыргызга дем күч берип аткан, баарыбыздын көзүбүздү ачып ойготуп аткан. Ошондуктан бул Чоң Казат кыймылын жемкорлукка каршы күрөшүн мен колдойт элем. Бүтүндөй кыргызстандыктарды колдоого чакырам. Өкүнүчтүү жагы кыргызга каршы Чоң Казатка аттанып атат. Ошол душманга каршы Чоң Казатта жүрүп, Манас атабыздын түшүнө кирип, оюна келбесе керек. Балдарыма, тукумдарыма Чоң Казатка аттанат деп. Өтө өкүнүчтүү, өтө аянычтуу. Бирок бүгүн мезгилдин талабы, Кыргызстандагы абалдын талабы ушуга алып келди бизди. Жемкорлорго каршы Чоң Казатка аттануубуз абзел, парз деп койсок. Сыймык Жапыкеев агабыз жөнүндө айтсам, Экинчи дүйнөлүк согушта партизандар болгон. 1, 2, 3 бир канча адамдан туруп, душмандын, фашисттердин ордосуна урданып кирип, кампаларын жардырып, жашаган камптарын өрттөп, дагы башка ушундай зыяндарды алып келген. Сыймык Жапыкеев агабызды дагы мен бүгүнкүнүн мезгилдин партизаны, баатыры деп айтат элем. Себеби бүгүнкүнүн фашисттери болгон жемкор, ууру жегичтерге каршы баш көтөрүп чыккан баатыр. Сыймык агабыздын өздүгүнө асылгандар. Бул улуу жүрүш, улуу иш. Андай майда барат нерсеге көңүл бурбайлы. Бул өздүк, бул чегип атат, ичип атат дейсиңер. Ал силерден алып ичип атабы, силерден алып чегип атабы мисалы. Бирок силердин рызкыңар болгон, силердики болгон мал мүлктү урдаган, байлыкты тоногон дорго каршы эч нерсе айтпай, майда бир иш менен алектенип атасыңар. Бул адамдын өздүгүнө асылы, бул белден ылдый тебүү дегенге барабар. Белден ылдый тебүү эрежеси эр урушта дагы жок. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, көздү чоң ачып, маанилүү нерсеге көңүл бурайлы, майда барат нерсе менен алектенбейли. Сыймык агабызга байланышкан иш, сотко чейинки өндүрүштүк иш боюнча дагы бир сөз айтайын. Президентибиз Сооронбай Шарипов Жээнбеков жемкорлорду ооздуктайм, кустурам, мүлктөрү мамилетке алам деген үчүн биз эл жапырт барып, жабыла шайлап президент кылып алганбыз. Ошондой эле маанидеги сөздү айткан Сыймык Жапыкеев агабызга сотко чейинки өндүрүштүк иш ачылып отурат, козголуп отурат. Бул да ошол укук коргоо органдарынын анчалык кесипкөй эместигинен, кош стандарттуулугунан кабар берип турат. Урматтуу укук коргоо органдары, мыйзам жемкорлорду коргогон бир инструмент болбош керек. Мыйзам баарына бирдей иштеген, адилеттүүлүктү коомго орното алган, бир биз кыялданып жүргөн, бирок чыныгы өзүнүн функциясы ошондой болгон мыйзам болуш керек. Ошо мыйзамды каалагандай колдонбогула. Бул силерге ушул коомчулук, эл, бүтүндөй Чоң Казат кыймылы тарабынан бир талап, бир өтүнүч деп койсом болот. Сыймык агабыз көтөргөн бул инициатива, жемкорлорго каршы күрөш, же болбосо алар менен күрөшүү ушунчалык радикалдуу жана тез болушу мүмкүнбү деген суроо болушу мүмкүн көптөрдөн. Мен мүмкүн деп жооп берет элем. Дүйнөлүк бир канча өлкөлөрдүн кылган аракеттеринен, практикасынан улам. Мисалы Кытай ошол 2012-жылы баштаган жемкорлорго каршы күрөштө триллиондун айланасында $100 миллиард жемкорлордон алып мамлекеттин эсебине каттатты. Бул жерде дагы бир айта кетүүчү нерсе,
15 миң укук коргоо органдарынын кызматкерлери өмүр бою эркинен ажыратылып, байлыктары, мүлктөрү мамлекетке өттү. Бул дегени укук коргоо органдары дагы бул жемкорлор менен болгон улуу күрөш, улуу казатта этият болушу керек, абайлаш керек. Себеби кезек аларга да келип калышы мүмкүн. Себеби жемкорлор менен күрөшүү буюрса биз Кыргызстанда бир адатка айланат. Жемкорлор калбай калганда кезекчилерге келип калышы мүмкүн дегендей. Саудия акыркы 3 жылда 1200-ге жакын принцти камап, мүлкү мамлекетке алып, королдун айланыстагы адамдар бул, принц дегендер, бул анын туугандары дегендей, анын туугандарынын балдары дегендер буларчы. Мына жемкорлук, коррупция дегенде ушу тууганын да аяган жок, же болбосо аларды да садага чапты десе болот. Мына Армения бүгүн өзүбүз көрүп турабыз, бүтүндөй өзүнүн укуктук базасын, мыйзамдарын жемкорлор менен аяосуз күрөшүүгө даярдап алды. Буюрса өтө жакшы, ийгиликтүү иштер аларда алдыга жылат, жүзөгө ашат, максатына мыйзамдары өздөрү жетип, эли жакшы жашап калат деген жакшы ой тилектештигимди билдирем. Ал эми Кыргызстанга келсек, урматтуу кыргыздар, кыргызстандыктар, биз өтө баатыр адамдардын, адилет адамдардын балдарыбыз. Биздин ата бабаларыбыз ким болгон элестетип көргүлө. Мисалы алыска барбайлы, жакында эле. Мисалы адилеттүүлүк дегенде ошол дүйнөнү титиреткен, Сталинге встречный чыккан Исхак Разаков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков деген аталарыбыз болгон. Биз ошолордун балдарыбыз. Көзүбүздү ачайлы. Биз мекен эл үчүн, жер үчүн төшүн дзотко тосуп салган Чолпонбай Түлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Самат Садыковго окшогон баатырлардын балдарыбыз. Биз мына эл үчүн, жер үчүн өзүнүн баласыны өзүнүн демейде апалар баласы үчүн өлүмгө даяр. А бирок бул жерде маселе башка болгон, ушундай абал болгон. Курманжанатка апабыз өзүнүн баласыны мекен үчүн, эл үчүн садага чагып отурат. Биз ошондой апанын балдарыбыз. Акыркы 30 жылдагы абалыбыз эмне болду? Бизди жемкорлор, кыргыз сымалдуулар жеди, тоноду. Биз көрүп туруп көрмөксөн болуп, угуп туруп укмаксан болуп, билип туруп айтпай, духубуз жетпей, байларга, бийлерге каршы чыга албай келдик. Бүгүн бизде ошону айтууга, ошону дешке тарыхый шанс пайда болуп турат. Сыймык Жапкиев агабыздай баатыр агабыз чыгып атат. Чоң казаттай бир кыймыл пайда болду. Жемкорлорго ачык күрөш жарыя кылынды. Мына ушуну бардыгыбыз бирибиз калбай колдошубуз керек. Жемкорлордо күрөш биз Чоң Казатты колдоо менен, Жапкиев агабызды колдоо менен, президентибиз Сооронбай Жээнбековду колдоо, укук коргоо органдарын колдоо менен аягына чыгарабыз. Мына өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Жемкорлор уурдаган, тоногон, элден, мамлекеттен алган мүлктөрү булардын пуура билбейм бардыгына жетет. Алары төрөлгөндөн өлгөнгө чейин иштебей үйдө жатса ачка калбайт, ырыскысыз калбайт. Бирок бүгүн кыргыз тирүү туруп ачка калып атат, тирүү туруп талада калып атат, тирүү туруп кароосуз калып атат. Мына ушунун бардыгына ушу бизде 30 жылдан бери каалагандай калчап келген. Мына айтып коем мен сиздерге, тагдырыбызды Кудай эмес, ушу жемкорлор калчап атат. Бизди каалагандай калчап келген ушу жемкорлор жеткизди бизге ушундай абалга. Абалыбыз мышы кыйыларлык. Кээ бир дүйнөнүн бир эле компаниясынын байлыгы биздин мамлекеттин бүтүндөй байлыгынан көп болуп калып атат. Кээ бир эмес, көптөгөн компаниялардын. Биз 6,5 миллион элдин рызкысы мынчалык тар болушу мүмкүн эмес. Кыргыздар, биз буга татыктуу эмеспиз. Алда канча жакшы жашаганга татыктуубуз. Биз буларга кура болуудан өзүбүздү алышыбыз керек. Өзүбүздү буларга кура кылбашыбыз керек мындан кийин. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерди дагы бир жолу ушул жемкорлук менен күрөшүүгө чакырам. Биз жемкорлорду желкенен алып ырытканда Кыргызстан өнүгөт, өсөт. Булар мына 30 жылдан бери тегирмендин ташындай болуп башыбыздан түшпөй койду. Бүгүн 20-20 жыл. Кыргызстан үчүн өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн, жакшы жакка бурулуунун жылы болуш керек. Ковид вирусунан кутулганда 20 жылда биз жемкорлор деген вирустан дагы кутулушубуз керек. 20-21 жыл Кыргызстан өнүгүүгө багытталган бир өлкө болуш керек. Адилеттүүлүк орногон бир өлкө болуш керек. Ыймандуу адамдар жашаган бир өлкө болуш керек. Мына ошондой өлкөдө жашаганга жеткенге Кудай насип кылсын.
бирок бул жерде биздин бардыгыбыздын жалпы күч аракетибиз талап кылынат. Мына бизге коомчулукка түшкөн жагы эмне? Биз ушул күрөштү, ушул жүрүштү колдобузабыз жана муну акырына чыгарышыбыз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, дагы бир жолу ошол сиздерди чоң казат кыймылыны, жемкорлоого каршы күрөштү колдоого чакырам. Жапкеев агабызды колдоого чакырам. Президентибиз Сооронбай Жээнбековду колдоого чакырам. Укук коргоо органдарын колдоого чакырам. Жемкорлуусуз жашоо биздин ураан болуш керек. Сиздерди Ороз айыңыздар менен куттуктайм. Алда келе жаткан айт майрамыңыздар маарик болсун. Ушул улуу жүрүштө, улуу казатта бардыгыбызды Кудай колдосун.